Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Бүгүн сиздерди чакырганыбыздын себеби бир тараптуу маалыматтар, анча жакшы эмес маалыматтар чыгып кетип атат. Ошону чоо жайыны баарын түшүндүрүп айтып берейин деп келдик. Кооператив деген башынан билип алсак эмне экенин. Кооператив деген бул коомдук бирикме. Добровольный бүт бар. Эч кимди бир жака зордуктап киргизип, тигил бул андай жок да. Ар ким кооперативке мүчөдөн болордон мурун келип заявлениясын жазат, келишим түзүлөт, акча пайларını салат, вступительный взнос, паевый взнос, пайлар бар да, членский взнос и так далее, и так далее. Ошондон кийин анан кезекке туруп, кезек менен үй алат. Бул нерсени ишке ашырган кайсы жол менен болот? Договор түзүлгөндөн кийин биздин сайтта личный кабинет бар. Ошол жака кезекке турган каттоо номер менен тиркелет баары. То есть ал жерде прозрачный. Андан соң акча каражаты бизде только безнал. То есть банк аркылуу только безналичный менен. Кылган себеби эмне? Акча каражаттын чоо жайы, каяка кетти, эмне болду, бүт баары прозрачный болуш үчүн деген максатта жасалган. Биз ушул Кыргыз Республикасынын закону бар, о кооперативах, анан Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө закону бар, ошонун негизинде иштейбиз. 2017 жылы жумушубузду баштаганбыз. Ошондон бери кыскача айтып берсем, азыркы учурга чейин, азыркы учурда бизде 180 мүчөбүз бар. Ошонун 80и туракча менен камсыз болгон. Андан сырткары 11 кишиси уже 11 пайщик өз милдеттерин аткарып кооперативдин алдында недвижимость өздөрүнүн атына өткөрүп алышты ушул убакка чейин. Ушул 80 киши үйүндө жашап атышат, 100 киши кезекте турушат. Бизде эки программа бар. Биринчиси доступный жилье программасы, жеткиликтүү турак жай, ал боюнча кезек менен болот. И анан накопительный программа, экинчиси. Накопительный программа ал толук 31% жок кишилер вступительный взносты берип, андан сырткары пайларыны 3 жылдын ичинде чогултушат. Чогулткандан кийин анан кезек менен үйүнө алышат. Ушундай кыскача айтсак, азыр эми цифралар менен айтсам, допустим, азыркы биздин анан немаловажный вещь айтып коюш керек. Азыркы учурда биздин баланстагы, то есть турак жайлардын бүт баары кооперативдин балансында турат. Биз бирөөгө каттап, андай-мындай жок. Себеп дегенде, анда-мындай явный финансовый пирамида болуп калат да. Кооператив деген, допустим, 4 киши акчасын ортого салып, башар кылып, бирөөсүнө үй алды да. Эгер биз 3 кишинин акчасын бирөөгө берип койсок, бул уже явный финансовый пирамида болуп калат. Ошол себептен биз бүт баарынын укугу, особенно ал элек кишилердин, үй ал элек кишилердин укугу корголуш үчүн анын баарын кооперативдин балансына кармап турабыз. Бул Кыргыз Республикасы законуга дал келет. Именно биз ушуну менен так иштеп келе атабыз. Биринчи очередь ошол ал элек кишилердин укугу корголуш үчүн. Себеп дегенде кооперативдин ар бир мүчөсүнүн бир добушу бар. Общий собранияда келип өз позициясын билдирип, өздөрү кооперативди башкарат. Кооперативдин эң высший органы, структурасын айтып берсем, бул общий собрание, эң высший управление. Андан соң правление бар, председатель и ревизионная комиссия. Биринчиден, биздин договордо эч жеринде жазылган эмес, моунча айда, моунча числодо үй алып беребиз деп. Баары кезек менен болот. Бул нерсе договордо көрсөтүлгөн эмес. Бул 8 ай, 1 жыл деген нерселери ошол кезде пандемияга чейин биз ошол убакта алып берип атканбыз. То есть мы излагали факт, как есть. Андан соң пандемия болуп калды, чоо жайын айтып берсем. Пандемия болду, биз ошол убакта консультация берип атканда элдердин баары айтып аткан, мына 1 жылдын ичинде алып берип атабыз. Азыркы учурда деп. Не то что сен 1 жылда аласың деп. 1 жылдын ичинде азыр учурда алынып атат. Договор түзсөңөр ушундай болуп калышы мүмкүн, ыктымал деп айтканбыз. Андан соң пандемия болду, билесиңер, 1,5 жылда эч ким иштебеди. Андан соң пандемиядан чыккандан кийин консультациялар башталганда, биз уже элдер келгенде уже канча убакыт алып бересиңер деген суроо болот да, эң негизги. Мына уже 1,5 жыл болуп атат дедик. Ошол кезде резко договор түзүлгөндөрдүн саны кыскарып кетти. Себеп дегенде биздин имущественный фонд бул биринчи кезектен жаңы договорлордун эсебинен болот. Себеп дегенде 31%-ын киргизип берет, имущественный фонд.
Андан соң алынган үйлөрдөн кайтып келген акчалар ошол эсептен куралат. Андан кийин кезектеги кишилерге алынат. Себеп дегенде кооперативдин принциби эмне? Сен бирөөгө жардам бересиң, анан сага жардам берет. Вот ушул принцип менен иштейт. Кооперативдин эң чоң жетишсиз жери бул кооперативдин собственный каражаты жок. Эгер собственный каражат болсо, бул банк эле болуп калмак да. Банк менен айырма эмне? Банкта бат болот, уверенный болот, но процент жогору и документация сложный. А кооперативде собственный акчасы жок болгон үчүн, элдин каражаты топтолгон үчүн мындай лояльный, жеңил условиялар да. Вот ушундай айырмачылыгы. 1 март айында собрание болгон, ошол кезде 15 кишини биз протоколго киргизгенбиз. В будущем ошол кайтып келип аткан акчадан кезек менен үй алына берсин деп. Муну кылганыбыздын себеби неме мотивация этилгенбиз. Элдерди ушул 200 киши болсо, 250 киши эле ал кезде собранияга чогултуш кыйын болуп атат. Понимаете, кворум сделать. А бизде бир чечим кабыл кылыш үчүн кворум болуш керек. Ал 70% пайщиктер катышып, ушул чечим кабыл алып бериш керек. Биз ай сайын чогулта албайбыз. Себеп дегенде кээ бирөө жумушу чыгып келе албайт, кээ бирөө Россияга кетип калды и так далее. Ар түрдүү причиналар менен пайщиктерди чогулткан бара-бара кыйын болуп калып атты да. Себеп дегенде количество көбөйүп атат. Ансыз биз протокол болбосо жумуш аткара албайбыз да. Биз исполнительный болгон. Ошол протоколдун чечими менен биз иш аткарабыз да, как есть. Биздин мотивация ушундай болду эле, то что көбүрөөк кишини киргизип коек, кийинчерээк ар 2 айда собрание кылбай, бир көбүрөөк убакытта собрание кылайык деп ушул максатта киргизгенбиз. Тилекке каршы ошондон кийин кооперативден чыгам деген заявлениялар саны аябай көбөйүп кетти. Ачыгын айтыш керек. Кооперативдин тактап кое турган жери, кооперативге түшкөн акча, вступительный взнос бул кооперативдин содержаниясына жана өнүктүрүүсүнө кетет. Паевый взнос бул үй алганга же болбосо кооперативден мүчөбүз чыгып кетем десе кайтарып берген кетиш керек да. Ушул убакка чейин биз азыр где-то 130 киши чыгып кетти. Ой, 110 канча киши чыгып кетти да. Азыр так санын айта албай атам. Ошолорго ошол кезден бери акчаларын кайтарып берип атабыз. Себеп дегенде бизге жаңы договор түзүлбөсө, биз азыр жаңы мүчө кабыл алганды практически токтоттук да. Алынган үйлөрдүн эсебинен кайтып келип атат, ал акчалар кайра эле заявление түшүп атат, ошого биз кайтарып берип атабыз. Бүт баары биздин алында. Муну баарын текшерсе болот, соответствующий органдар эсле эме кылса, без проблем анын бүт баарын банковский выпискаларды бергенге дайынбыз. Акчанын дайыны бар да, эсеби бар. Бизде печатный машинка же башка жок да. Жаңы договор түзүлбөсө, алынган, муну карасаңыздар да, эсептеп көрсөңүздөр, мисалга айтып кетейин. 2 миллион сомго үй алып бердик дейт бир пайщикке, мисалга. Андан болгону кайтымы 15 000 сом болот. Огромный диспропорция. То есть чоң акча чыгып кетти, кайтымы аз эле. Ну это математика. Ошол себептен биз азыркы учурда биздин баланста турган недвижимосттин суммасы 131 миллион 555 миң 896 сомго биздин баланста недвижимость турат. Бул кооперативдеги ошол биздин пайщиктердин акчалары. Ошол нерселерден, ушул суммадан акча кайтып келип атат. Акча бар, акча жок эмес. Силер просто азыр чагылдырганыңар да, кечээ мындан мурданкы информациялар бүт бар мындай однобокий кетип атат да. Элдер ойлоп калып атат, булар такыр акча бербей атат деп ойлоп атышат да. А бул жерде маселенин чоо жайы ошол 6%-ны бизге бергиле деп атат. А это невозможно. Это договорные отношения. Договордо жазылган, так, бир эмес 2 жеринде жазылган. Андан сырткары уставда жазылган, закондо жазылган. Кооператив бул благотворительный фонд эмес, муну так түшүнүп алыш керек. Кооператив жумуш жүргүзгөн үчүн кээ бир чыгашалар бар. Бул деген аренда офиса, сотрудниктердин айлык акысы, бухгалтерия, юристы и так далее, чыгымдар бар, налоги. Ошол чыгымдар именно ошол вступительный взностун эсебинен кетет. Понимаете? Договорго кол коюлган, баары так. Они все знали. Мисалы үчүн 17-18 жылдар, 19 жылдар видео чыккан. Азыр мен мисалы үчүн кээ бирөөлөр айтып атат, орусча билбей калдым, тигил бул. Бул биринчиден биздин официальный тил. Билесиңер, незнание закона не освобождает от ответственности. Теперь, ал видеолордо мен кыргызчасынан, орусчасынан, башка бүт бар түрүндө айтып бергенбиз.
даже 6% жөнүндө, пай жөнүндө, кооператив эмне экен, информация вполне достаточно да, толук. Муну мисалы үчүн эч бир пайщик бизде бир күн келип эле сразу договор түзгөн, такого вообще не было. Келет, бир жолу келет, 2 жолу келет, 3 жолу келет, 4 жолу юрист менен келет, а потом уже заключает договор. Бүт өйдө кыйыштарын көрүп, билип, анан кийин. И моундай азыр однобокий информация таратып бүт баары биякта мошенниктин. Бул туура эмес да. Вот ушундай суроолоруңуздар болсо жооп берейин дагы, если бирдемкени унуткан болсом. Заявление жазса, акчасыны договорду каралгандай убакта кайтарып алат. Мындан талаш жок. Себеп дегенде бизде мындай да, мен мисалы үчүн келип акчамды бер десем мен бере албайм да. Соответственно, кагаз болуш керек ага. Заявление түшпөсө мен кимге беришим керек акчаны? Кантип биз кооператив да? Бизде бизнал. Процедура кандай болот? Заявление жазып келет, реестрге катталат. Андан соң счет ачат. Кезеги келгенде, акчаны берер кез келгенде биз которуп беребиз. Биз ушул убакка чейин азыр 1 сом мындай наличка жүгүрткөн эмеспиз. Только бизнал. Ошол сурак боюнча, конечно, бизден келип документтерди көрдү, алды. Органдар өздөрү муну комментировать этет го, мен буга баа бере албайм азыр. Биздин кадамдар мындай да, давайте мен биздин кадамдар жөнүндө дагы 1-2 сөз айтып кетейин. Биз муну негизи, кооператив эмне экенин билебиз да. Элдерге биз 19-жылы ушуну предлагать эткенбиз. Ушу ситуацияны, рано или поздно это будет. Мен бир видео бар, 18-жылы чыккан болуш керек, ал жерде көрсөңүздөр, мен ал жерде так айткан элем, то что эртели кечтел жаңы пайщиктерди кабыл алуубузду биз токтотушубуз керек деп. Себеп дегенде куйрук бесконечно өсүп кете албайт да. По-простому айтсак, бир үй алыш үчүн 4 киши керек, 2 үй алыш үчүн 8 и так далее, и так далее. Геометрический прогрессия. Это невозможно, да, бесконечно. Ошол себептен эртели кечки муну токтотуш керек. Анан биз жалпы пайщиктер жыйынында предложение киргизгенбиз. Кстати, ал нерсе баары протокол менен бекитилген. Мындай деп предложение кылганбыз. Жанагы биздин пайщиктердин бүт баары үй ала электер, в частности. Кооперативдин уставында, закондо бүт баары бар, добровольный пай деген бар. То есть кезекте турсаң деле өзүңө жараша канча болсо акча сала берсең, дополнительный акча түшөт. Ал имуществото келет, үй ала берет. Очередь бат-бат чыгат да эми. А үй алган, который жашап аткандар болсо, алар бизде членский взнос бар да, үй алгандан кийин 3% кирет. Аларды кызыктырыш үчүн, стимулировать этиш үчүн графиктен сырткары 100 000 сом төлөй турган болсо, эгер пайщик, аны биз мындайча айтканда перерасчет кылып, членский взносун кыскартып бергенге ыраазы болуп, чтобы алар эртерээк акчанын алган акчасын кайтарып бергенге деп сунуш киргизсек, общий собрание баары колдогон. Андан сырткары биз 2021-жылы апрель айларында биздин президент Садыр Нуркулжоевич Жапаровго кат жолдогонбуз. Андан сырткары бүт фонддорго барып, бизнес-план, заявкаларды жазып тапшырдык. Но, к сожалению, жооп отрицательный болду. Президенттин аппаратынан бүт профильный ведомстволорго кат кетиптир, Министерство экономики, финансов, государственное частное партнерство, андан сырткары Министерство инвестиций и привлечения инвестиций деп түзүлбөдү эле. Ошолордун баарына барып, сүйлөшүп, консультироваться этип, өзүбүздүн бизнес пландарды түзүп, то что акчаны биздин баланстагы недвижимосттин баарын сиздерге залогко коюп берейик. Сиздер ушул залогко жараша кредит бериңиздер, биз аны моунча-моунчакта төлөп берелик, бирок кичине льготный условияда болсун деп суранып баарына кирип чыктык. Бизде ал каттардын баары бар. Кызык болсо аны көрсөтүшүбүз мүмкүн. Но, к сожалению, жооп жок. Акыркы үмүтүбүз биз бизнес план түзүп заявка бердик элек Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондуна. Буквально могул айдын 1 жума 2 жума болду. Жооп келди, ал жактан отрицательный, к сожалению.
Вот ушинтип биз колдон келген аракеттердин баарын жасадык. Бул биздин аракеттер жөйлүү болсун деп гос органдарга кайрылгандан кийин биздин документация баары так болуш үчүн монтип биз аудиторский проверкаларды заказ берип независимый компаниялардан бүтүн аудиторский проверкадан өткөнбүз. Чтобы мамлекетке барып акча сурап же бир кредитордон акчалардан мурун биз өзүбүздүн платежеспособность и таза так иштеп атканыбызды биринчи очередь көрсөтүшүбүз керек эле да. Ошол себептен ушунун баарын жасатып, документтерди так иликтеп көрсөтүп, ачык, айкын иштеп аракет кылып келип аттык. Бирок, к сожалению, могу бир тараптуу маалыматтар тарагандыктан элдер көпчүлүгү могу жөнөкөй кооператив жөнүндө түшүнбөгөн мындай кишилер эме деп атат да. Заявление жазса акчасын кайтарып алат. Заявление жазбаса күтө турса үй алынат. Акча бар. Аны айта албайм кооперативде. Мен ошол эртерээк болсун деп айтып атпайм, азыр иш кадамдар кандай болду. Жактан акча сурадык, бияктан акча сурадык. Бүт жумуштарды жүргүздүк. Ну, к сожалению, мамлекет, хотя могу законда собственно жазылып турат, государство обязано помогать кооперативам финансово и так далее деп турат да, содействовать развитию кооператива деп. Бирок ал нерселер кагаз жүзүндө эле калып атат, и биз жалгыз ушул проблемадан калып атабыз да элдердин астында. Вот, көп эле чоң кызматта иштеген кишилер менен жолуктук, сүйлөштүк. Ну, к сожалению, баары эле келип акча маселесиге такалып, акча жок болуп атат да. Жок, кооператив, конечно, жабылбайт, потому что ал жерде дальше улана берет да. Себеп дегенде, смотрите, кооператив могул келишим 15 жылга түзүлгөн да, мисалы үчүн. Бирөө үйгө кирип атса, ошол аягы бүткүчө существовать будет да. Кооперативден эки жол менен эле ликвидировать можно. Бул общее собрание ликвидировать этиши мүмкүн. Эгер единый эмеге келип туруп, чечимге келип, ушундай чечим чыгарып берсе, анда, конечно, приостанавливается. И ортодогу баланстагы могу мен айтып аткан нерселер бүт баары сатылат дагы, ар ким өзүнүн канча акчасыны болсо бөлүп алат. Экинчи жолу бул сот органы, конечно. Эгер бир финансовый же башка нарушение болсо, конечно, сот органы жабып коюшу мүмкүн кооператив. Бизде 4 эмебиз бар, офисибиз бар, кеңсебиз по всей республике. Значит, Бишкек, Ош, Жалал Абад, Каракол. Азыр пайщиктерибиздин жалпы саны 180 киши, ошолордун 80-и кооперативный недвижимостьте жашап атышат, а 100 киши кезекте турушат. Биз кече күнү ажиотаж болуп видеого чыккан, ютубка чыккан видеолор боюнча, башка боюнча биз кече Байкозокова Саида эже экөөбүз сурак берип чыкканбыз, тергөөчүгө барганбыз. Ал жерде беттештирүү болду. Кече сиздерге чыгып сүйлөгөн Эрмамат уулу Тойчубек деген менен, пайшик менен беттештирүү болду. Ал жерде анын биринчи эле койгон претензиясы болуп атат, дагы эле жана председатель айтып кеткен 6% вступительный боюнчачы. Андан биз сурадык, силер кооперативке председательдин атына арыз жаздыңарбы? Арыз менен кайрылып, акчамды кайтып бер дедиңерби деп кайрылгансыңарбы? Кат жүзүндө дегенде, жок. Биз кайрылган эмеспиз. Биз председательдин атына кат менен кайрылбай, арыз менен кайрылбай туруп эле түздөн түз эле милицияга кайрылганбыз. Себеби дегенде биз ошол 6% дагы алышыбыз керек деген сөздү айтты. Анан мен ага түшүндүрдүм, бул жерде келишимдин шарттары боюнча 6% вступительный бул калыш керек кооперативдин өзүндө. Пайчык чыгып кетип атканда ал только өзүнүн эле пайын алып чыгып кетет. Эгерде ошол келишимдин шарттары боюнча силерде спорный моменттер болгон болсо, анда ал бул жарандык тартипте сотко до арыз менен кайрылышыңар керек. Ошол сот органдары гана муну чечип, аягына чекит коюп бере алат. Силер деп айтып түшүндүрдүм. Бирок ал айтып түшүндүргөн менен ал түшүнгүсү келген жок. Дагы эле ошо милиция бизге, прокуратура бизге, болбосо СНБ бизге ошо 6%-ыбызды алып берет.
Бул жерде кайтарым жөнүндөгү 25% акча жөнүндө болбой жатат. Бул жерде бардыгы эле ошол 6% болуп атат. Анын жубайы, Тойчубектин жубайы Шарабидинова Бурайыма деген дагы кече сүйлөдү. Эң көп негативтерди айтып сүйлөгөн ошол аял болду. Ал деле өзү пайщиктердин катарында. Анан бизди алдады, анан бизди монтти деп айтып атат. Эгерде мен суроо бердим, алдансаңар, бир жолу эле алдансаңар болот эле да. Бир жолу эле кезекке турсаңар, бир жолу эле пайщик болсоңор болот эле. Эмне үчүн силер дагы, күйөөңөр дагы пайщик болуп атат? Значит, бул жерде булар максаттуу түрдө эле бар жокту түшүнүп, ушул кооперативдин документтерин көрүп, билип, башка кооперативтерге караганда бул кооперативде башка кооперативдер 10 жылга алып берген болсо, бул кооператив 15 жылга алып берет экен үйдү. Ошон үчүн төлөм шарттары кичине жеңилирээк болгон үчүн ушулга кайрылышкан. Ошондой эле ал Шарабидинова Бурайыма дагы председательдин атына мен мүчөлүктөн чыгамын, мага ошол пайларымды, акчаларымды, салган акчаларым кайтарып бер деген арыз жазылган эмес. Азыркы күнгө чейин жазылбаган. Ошон үчүн председатель айткандай, арыз жазылбаса кантип кайтат? Арыз жазылгандан кийин өзүнүн процедурасы бар да. Ошолор баары аткарылыш керек эле. Биз кече ошондой моменттерди тергөөгө барып, баарын айтып берип, протоколдорго түшүрүп келдик. Эми калганын ошо правоохранительный органдар өздөрү мыйзам чегинде баа берет деген ойдобуз, жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Да, кооперативдин закону боюнча бул добровольно ар ким өзүнүн каалоосу менен ошол мүчөлүккө кирет. Ошол кооперативдин документтери менен бар жогу менен таанышкандан кийин кооперативдин председателинин атына арыз жазылат. Мен ушул кооперативге мүчө кылып алууңузду суранамын дегенден кийин, анан ушундай шарттар менен деп туруп, алар кооперативдин председатели ошол шарттар менен тааныштырат. Анан договор пайщика деген болот, келишим түзүлөт. Ошол жерде 6% төлөш керек, анан паевой взнос. Бул эмнеден зависит этет бул сумма? Бул запрашиваемый сумма. Кээ бирөө миллион сураган, кээ бирөө 3 миллион сураган, кээ бирөө 2 миллион. Ошого жараша 6%-тин суммасы да өзгөрөт да. Ошон үчүн бул биринчи ошол 6% төлөнөт, андан кийин гана бул мүчө болуп кирет. Анан запрашиваемая сумманын 25% төгүлгөндөн кийин гана бул анан очередке киргизилип, ошол реестрге киргизилип, реестрге киргизилгенден кийин ал мүчө катары ошол кооперативдин составында турат. Эми азыр убакыт өткөндөн кийин, башка кылгандан кийин ар кандай сөздөр боло берет экен да. Азыр булар эми көпчүлүгү эле бул кайсы кооперативди деди? Вот этот Эслайн. Ооба, ошону камап койду. Ошон үчүн биз деле катуу турсак, буну деле камап бериш керек деген мааниде айтып атышат да. Аларга айтылып, түшүндүрүп, биз жеткизе албай жатабыз, что вот эти моменты бул только жарандык тартипте гана ошол келишимдин шарттарыны жарандык тартипте карайт. Себеби дегенде бул только прерогатива суда. Тергөөчү, прокурор дагы ошол келишимдин шарттарыны карабайт. Бул жөн эле ошо председательдин кыймыл аракетине гана, ошондо алдамчылык барбы, жокпу, башка нерсесине гана баа берет, юридикалык баа берет да. Ошондуктан бул нерсени сотко кайрылыш керек. Сотко кайрылганга чейинки бул досудебка деген нерсе бар. Бул алар письменно жазуу түрүндө председательдин өзүнө кайрылыш керек. Анан председательдин кыймыл аракетиге карап туруп, анан кийин сотко кайрылса болот да. Анан эчтекеден эчтеке жок эле. Биз азыркы күндө действительности милиция органдарындагы ушул пайщиктер арыздары менен тупикке коюп койду десе болот. Себеби дегенде кечегинде тополоң болуп резонанс болуп атат, бирок ошол эле кезде 6% жөнүндө болуп атат да. Азыркы учурда милиция эми ал 6% караганга, башка кылганга кандай алардын укугу жок деген мындай тупиковый ситуация болуп атат да. Ар бир биздин мүчөнүн сайтыбызда личный кабинет бар, ага пароль логин берилет. Ошого кирип, дүйнөнүн интернет болсо любой булуң бурчунан кирип көрүп, өзүнүн кезегин көрсө болот. Ал жерде бирөөдү жылдырып астына же бирөөдү атына түртүп коймой андай жок.
Себеп дегенде это невозможно. Потому что договор эки экземплярда түзүлөт. Бирөө пайщиктин колунда болот, бирөө кооперативде болот. Эгер мен бирөөдү артка жылдырам десем, соответственно, анын ордуна башка бирөө келиш керек. То есть договору бар киши келип, ар бир договордун башында номери турат. Ошону менен легко эле доказать этип коет да. Бул нерсе жок нерсе да, мындайча айтканда, подтасовка тиякта невозможно. Буга чейин андай болгон эмес, эми резервный фонд боюнча. Резервный фонд боло турган болсо, бул уже кооператив эмес, банк же бир финансовый уюм болмок да. Бул кооператив, не коммерческий причем. Ошол себептен резервный фонд жок. Бирок азыркы учурда биздин баланста мен айткан ошол 130 миллион сомдон ашуун биздин баланста твердо турат в виде недвижимости. Ал биздин баланс. Национальный банк боюнча биздин деятельность не лицензируется со стороны Национального банка. Свидетельство бар, Минюстан берилген. Соответственно, могу баары катталган. Ушундай. Азыр Кыргызстанда бизден башка эч бир кооператив өзүнүн балансын кармап турганы жок. Бул банальный финансовый пирамида деп койсо болот да. Себеп дегенде 3 кишинин акчасын алып, 1 кишиге өткөрүп берип койгон. Юридически өзүнүн атына каттап. Аны вернуть, мисалы үчүн тигилер арыздана турган болсо практически невозможно. А бизде болсо пайщиктер өз тагдырын өзү чечет, кооперативдин тагдырын. Эгер жалпы кезектеги собранияда соответствующий чечим кабыл алынса, баланстагы недвижимость баары сатылып, ар ким өз каражатын алып кете алат. Бул талашсыз. Бул недвижимостьти мен өз башымча отчуждать этип, же бирөөгө сатып, андай кыла албайм, андай полномочий жок. Ан үчүн общий собраниянын дагы эле протоколу болуш керек. Могул недвижимость могулча суммага сатылсын деген чечим чыгарып, ар бир биздин пайщик ошого соответственно кол коюп бериш керек. Ошондо гана ал же сатылып, же башка залогго коюлуп, башка ар бир действиялар мүмкүн. Ансыз эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Доверенность боюнча эч кандай материалдык укугум жок да. Мисалы кече жер келип атпайбы? Таап келесиң, сен бересиң депчи. И мошенница деп дагы жазып койду да. Ал соттун чечими чыга элек текшерүүлөр болуп атат, бизде мошенница деген эч кандай признак чыккан жок. Мен личный өз жеке укугума доо кетиришти. Жакшы билесиңер, бар жокко кудасы жок, тияк бияк бар дегендей, мошенница деп туруп, пускай доказать этсин. Байказакова Саида мошенница депчи. И качып кетти деген суроолоруна жооп берейин. Мен 3 жылдан бери иштедим. Мен кетсем деле кооператив иштей берет. Председатель бар, руководитель бар. Мен ордума башка бирөө келсе деле кооператив иштеп кете берет да. Мен ден соолугума байланыштуу, да мен балдарым Россияда болгондуктан мен ошол жака кетип жаткам. Высший орган считается кооператив мүчөлөрү деп атат. Мына азыр эле биздин руководитель айтып кетти. Сиздер чечесиңиздер деп атат. Сиздердин чечими жок, кооператив мүчөлөрүнүн чечими жок, протоколго кол койбойсо эч ким чечип бере албайт. Өзүңү мен ушуну 3 жылдан бери айтып келатам, түшүндүрө албадым да. Сиздер чечесиңер, без протокола эчтеке болбойт. Анан мени ушунчадан бери укпай жатсаңар, анда сиздер кадырларыңарды уксун. Хорошо чечип берсин дедим. Мен 3 жылдан бери ушул маселени айтып келдим. Мен өзүм деле пайщикмин кооперативге. Мен балам да пайщик, мүчө. Анан булар айтып атат, эмне үчүн сен биз жака кошулбайсың дейт да. Мен устав менен иштеп аткандыктан уставдын законун бузбайм да. И тем более 6% вступительный взнос деген алар туура эмес кетип атса, мен ушу туура эмес жака кошулушум керек экен да. Мен ушул суроого да жооп берейин. Эмне үчүн кошулбайсың? Сен мүчөлүктөн жумуштан чыксаң деле, сен азыр сен мүчөсүң да, сен биз тарапка кошулушуң керек. Мен уставды туура түшүнүп жатсам, мыйзамды түшүнүп жатсам, мен туура эмес жака барбайм да. Мисалы үчүн аларга биз баарын айтканбыз. Туугандар сотко баргыла. Потому что договорду милиция өзгөртпөйт, сот өзгөртөт. Эми 6% мүчө эмесин айтып берсем, 6% мисалы үчүн биз 5 жылдан бери иштеп атсак, чыгаша бар да ай сайын. Ал кетти да, мен аны никак не могу вернуть. Это невозможно просто. Арендага кетти, зарплата и так далее, и так далее. Биз мисалы үчүн паевый акча только 2 направленияга иштетилет. Ал үй алганда кооперативден мүчө чыгып кетем десе, ошол экөөнүн. Азыр могу заключениялар
аудиторская компания. Мына отчет о финансовом положении, отчет о совокупных доходах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале, примечание к финансовой отчетности. Ушул бар так көрсөтүлгөн. То, что пай акчалар туура эмес жерге колдонулган эмес деген. 6% бул чыгашага кетет деп договорду так жазылып турат. Бул жерде финансовый нарушение такыр жок. Мына заключениялар баары бар. Ошону элдер түшүнгүсү келбей атышат, же түшүнсө дагы түшүнбөмүш болуп атат да мындайча айтканда. Вот, туугандар ушундай маалымат жетпеди, биз билбедик деген бул эми туура эмес нерсе. Себеп дегенде информация азыр век интернетте бүт барбы. Информационный роликтер биз бир топ эле чыгарганбыз. Ал жерде так башында эле айткан. Бул банк эмес. Бул строительный компания эмес. Бул кооператив. Кооператив деген бул элдердин коомдук бирикмеси. Неки бир проблеманы чечиш үчүн өздөрү бириккен. Ошол себептен бул жерде низкие проценты и так далее, и так далее. Ну, бир жагы жакшы болсо, бир жагы жетишпеген жактар бар. Муну эч ким тана алган жок. Андай эмес деп. Айтып атпаймынбы, кооперативдин эң слабый жери бул собственный капитал жок. Эми бара-бара мына пайда болуп атат собственный капитал. Бул ортодо. Вот именно ушул недвижимостьти чыгарып кетпей кармап турганыбыз бул элдердин гарантиясы. Биринчи очередь үй ал элек кишилердин гарантиясы ушул баланста турат. Ошонун тагдырына ар ким өзүнүн голосу менен влиять эте алат да. 3 ай.